саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Айда Камчыбековна төрага кетип калыптыр. Сизге кайрылат элем. Бул абдан маанилүү маселе. Кыргызстанда 7 дубан бар. Ушул 7 дубандын эли кантип сүйлөп жашап келе жатат. Негизи эле кыргыз тили боюнча бул маселе болгон атат. Сиз төрага жеткирип койсоңуз, мага бул чоң талкуудан кийин ошол жерде сөз баккан кыргыздын сөзүнүн доктор науктары, биздин чоң улуу энелерибиз, агаларыбыз, аталарыбыз кайрылды. Мен ошону жеткирип коеюн деп чечтим. Мен аларга сөз бергенмин. Себеби ушул 7 дубандын эли 7 тилде сүйлөй баштады деп атат. Биз кыргыз тилин сакташ үчүн улут катары биз кийинки муундарга кыргыз улуту болгон бар болот деп айтыш үчүн биринчи тилди сакташ керек. Тилди сакташ үчүн биринчи ушул жогорку кеңештин улуу трибунасынан сөздү бир тилде барыбыз сүйлөсөк. Себеби 7 дубандан келген адистерби, жетекчилерби, башкалар ар кимиси өзүнүн тилинде сүйлөй баштаса, акырындан барып тилге чоң зыян келет. Мына бүгүн билинип атат дейт. Керек болсо учурашканды билбейбиз. Мына улуттук телевидение, радиолордо да ушундай сөздөр алып баруучулардан чыга баштады дейт. Ошондуктан ушунун баарын эске алып, тапшырма берип, ошол бир мыйзам чегинде бардык кыргызстандыктар эми үйүндө ошол диалектикте сүйлөшү мүмкүн. Бирок жумушта, башка жерлерде, жыйындарда ушул бир тилде баарыбыз сүйлөгөнгө алып келсек, ушунга бүгүндөн баштап ишти баштабасак, кийин кеч болуп калат дейт. Бул биринчи маселе. Айда Камчыбековна, сиз муну төрага жеткирип коесуз, өзүңүз да контролго алсаңыз. Себеби бүгүн аны бул жыйынды угуп турса керек, ал адамдар кийин баарыбыздан сураганда жооп бергендей болойлу да. Экинчи маселе, Алмазбек Акунжанович, сизге кайрылат элем. Бүгүн мен окуп калдым, ГРСтин жетекчиси да жумуштан кетти депчи. Биздин Кыргызстанда төрөлгөн кээ бир жарандарыбыз убактылуу башка өлкөлөргө чыгып жашап калган экен. Анан азыр келип 2 жылдан бери, мына бирөөсү кече 50 жашка келген киши келип мага айтып атат, ушул паспортту 2 жылдан бери берем, бирок тилекке каршы эч кандай маселе чечилбей атат.